Урматтуу Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын жалпы жыйынынын ачылышына катышкан отурган коноктор, урматтуу кесиптештер, биринчиден Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына шайланган бардык депутаттарды, партия өкүлдөрү элдин ишенимди алып, жаңы парламент мүчөсү болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыбыз чогулуп, Кыргызстандын келечеги, элибиздин жыргалчылыгы үчүн жана эл алдында берген убадаларыбызды аткаруу үчүн белсенип, ынтымакта, биримдикте иштейли деген тилегимди айткым келет. Урматтуу депутаттар, өлкөбүз кезектеги чоң сыноонун башына өткөрдү. Биз жаңы биометрик механизм боюнча таза шайлоо өткөрө алдык. Ошону менен бирге өлкөбүздүн тарыхындагы шайлоо жаңы маданияты, жаңы технологиясы менен таза, ачык, айкын, прогрессивдүү жол менен шайлоону өткөрдүк. Бул да болсо демократиялык процесстердин позитивдүү кадам катары бааланышы керек. Бул жаңы технология президентибиз Алмаз Шаршыбек Атамбаевдин демилгеси менен жүргүзүлдү. Учурдан пайдаланып, өз добуштарын, ишенимин, үмүтүн Өнүгүү Прогресс партиясына берген ар бир шайлоочуга жеке өзүмдүн жана партиянын атынан ыраазычылыгымды билдирем. Өнүгүү Прогресс партиясына берилген 150 миңге жакын добуш карапайым элдин мүдөөсү, келечекке болгон ишеними биз менен бирге экендигин жана партиябыздын идеялары ага дал келгендигин далилдейт. Бул биздин талыкпаган эмгегибиздин баасы деп билебиз. Өнүгүү Прогресс саясий партиясы биринчи жолу Жогорку Кеңешке өз алдынча фракция болуп түзүлүп келди. Бүгүн биз Өнүгүү Прогресс саясий партиясынан шайланып келген депутаттардын жыйынында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде Өнүгүү Прогресс фракциясы түзүлдү. Бул фракцияга 13 төмөндөгү депутаттар кирди. Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Жунусов Улуу Алтынбек, Масалиев Исхак Абсаматович, Асылбаева Гүлшат Кадыровна, Шайназаров Тыштык Ураимович, Султанов Абдыкапар Мадамбекович, Бакиров Мирлан Исакбекович, Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович, Жолдошбаев Канчыбек Жолдошбаевич, Жамалдинов Зиядин Исламович, Юсуров Абдымежит Лелезович, Жутанов Алмаз Токтоназарович, Икрамов Тазабек Икрамович. Ошол жыйында Төрөбаев Бакыт фракциянын лидери болуп шайланды, жана фракциянын жобосу бекитилди деп жарыя кылам. Урматтуу Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары, эл бизге ишенип, жашообузду оңдой алышат, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошушат, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзамдарды кабыл алышат деп өз добуштарын беришти. Ошондуктан биз өзүбүзгө чоң жоопкерчиликти алдык. Ар бирибиз ак, таза, адилеттүү иштейбиз деп ант бердик. Ошол антыбызды бекем сактап, Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ак дилибизден иштеп берейлик. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын өз программасы жана көз карашы дал келген бардык башка фракциялар жана саясий күчтөр менен жалпы элибиздин кызыкчылыгы үчүн кызматташууга дайыма даяр. Эгерде биз ынтымакта болуп, бири-бирибизди түшүнүү менен иш алып бара алсак, Кыргызстандын келечектеги өнүгүүсүнө карай кенен жол ача алабыз. Жаңы парламенттин баштаган жолу байсалдуу болсун. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар.